Экинчи бөлүм. Нааминин күйөөсү Элимелектин Бууз деген уруулаш тууганы бар эле. Ал атактуу адам болчу. Мааптык Рут Наамиге: "Мен талаага барайын. Кимден ырайым тапсам, ошонун артынан машак терейин" деди. Наами ага: "Бара кой кызым" деди. Рут талаага келип, орокчулардын артынан машак терип жүрдү. Ал талаа Элимелектин уруулаш тууганы Буузга таандык эле. Ошол учурда Бууз Бейтлехемден келип орокчуларга: "Теңир силер менен болсун" деди. Алар ага: "Теңир сага батасын берсин" дешти. Анан Бууз орокчуларынын башында турган кызматчыдан: "Бул жаш келин кимдин аялы" деп сурады. Орокчулардын башында турган кызматчы мындай деп жооп берди: "Бул жаш келин Маап талааларынан Наами менен кошо келген Мааптык аял. Ал мага: мен орокчулардын артынан боолорду аралап машак терип алайын деп эртең менентен бери ушул жерде жүрөт. Ал үйүндө аз болот." Ошондо Бууз Рутка: "Кулак салчы кызым, сен башка талаага машак тергени барба. Бул жерден кетпе. Ушул жерде менин кызматчы аялдарым менен бирге бол. Алар оргон талаадан ор, алардын артынан калба. Кызматчыларыма сага тийбөөнү буйрук кылдым. Суу ичкиң келсе барып, кызматчыларым сузуп алып ичкен идиштерден ич" деди. Рут жүз төмөндөп жыгылып, жерге чейин ийилип таазим кылды да ага: "Жат жерлик болгонума карабастан, мени кабыл алгыдай, мен сенин алдыңда эмне менен ырайым таптым" деди. Бууз мындай деп жооп берди: "Мага баардыгын айтышты. Күйөөң өлгөндөн кийин кайненең үчүн эмне кылганыңды, өз атаңды, өз энеңди, ата мекениңди таштап, мурун билбеген чоочун элге келгениңди уктум. Бул ишиң үчүн Теңир сага тиешеңди берсин. Исраилдин Кудайынан сага толук сыйлык берилсин. Анткени сен анын канатынын астынан тынчтык табуу үчүн келдиң." Ошондо Рут ага: "Сенин алдыңда ырайым тапсам экен, мырзам. Күңдөрүңдүн ичинен бир күңүңдүн кунуна татыбасам да, жүрөгүмө жаккан сөздөрдү айтып, көңүлүмдү көтөрүп койдуң" деди. Бууз түшкү тамак убагында Рутка: "Бери келип нан же, наныңды суусундукка малып же" деди. Ал орокчулардын жанына отурду. Бууз ага нан алып берди. Ал нандан тойгончо жеди. Нанынан дагы артып калды. Анан ал машак тергени турду. Бууз кызматчыларына мындай деп буйрук берди: "Бул келин боолордун арасынан машак тере берсин, аны таарынтпагыла. Ага боолордон да ыргытып, калтырып тургула, терип алсын, аны урушпагыла." Ошентип ал талаада кечке чейин машак терип жүрдү. Терип алган данын бастырганда бир эйфага жакын арпа болду. Арпасын алып шаарга кетти. Анын терип келгенин кайненеси көрдү. Рут өзү тойгондон кийин калтырып койгон нанды койнунан чыгарып кайненесине берди. Кайненеси Рутка: "Сен бүгүн кайсы жерден тердиң, кайсы жерде иштедиң? Сени кабыл алган кишиге Кудай батасын берсин" деди. Рут кайненесине кимдикинде иштегенин айтты. "Мен бүгүн Бууз деген кишинин талаасында иштедим." Ошондо Наами келинине: "Тирүүлөргө да өлгөндөргө да ырайым көрсөткөн үчүн ага Теңир батасын берсин" деди. Анан Наами ага: "Ал биздин жакын тууганыбыз болот" деди. Мааптык Рут атүгүл алмага: "Оруу жыйуу бүткөнчө менин кызматчы аялдарым менен бирге бол" деп айтты деди. Ошондо Наами келини Рутка: "Анын кызматчы аялдар менен чогуу болгонуң жакшы кызым. Сени башка талаадагылар кордошпойт" деди. Ошентип ал Бууздун кызматчы аялдар менен бирге болуп, арпа оруму менен буудай оруму бүткөнчө машак терип кайненесинин үйүндө жашап турду. 27 бөлүм. Италияга кеме менен сүзүп бара тургандыгыбыз чечилгенден кийин Павлды жана бир нече туткунду Августтун аскер бөлүгүнүн Ули деген жүз башчысынын колуна тапшырышты. Адрамиттик кемеге түшүп жолго чыктык. Ал кеме Асиядагы кемелер туруучу жайдын жанынан өтмөк. Тессалоникадан келген македониялык Аристарх биздин жаныбызда эле. Эртеси күнү Сидон шаарына токтодук. Ули Павлга адамгерчилик кылып, досторуна барып келүүгө жана алардан жардам алууга уруксаат берди. Ал жерден чыгып Кипрге келдик, анткени шамал бизге каршы согуп жаткан эле. Киликия менен Памфилиянын жанынан сүзүп өтүп, Ликия аймагындагы Мира шаарына келдик. Ошол жерден жүз башы Италияга бара турган Александриялык бир кемени таап, бизди ошого отургузду. Бир нече күн жай сүзүп жүрүп отуруп, зор кыйынчылык менен Кинит шаарына жеттик. Шамал бизге каршы согуп, жолубузду улантууга мүмкүн болбогондуктан Салмон тумшугунун жанындагы Крит аралына сүзүп келдик. Анын жанынан да кыйынчылык менен өтүп, Ласая шаарынын жанындагы кемелер токтоочу Жакшы жай деген жерге келдик. Бир топ убакыт өтүп, Орозо маалда бүтүп калган эле. Сууда сүзүү коркунучтуу болуп калгандыктан Павл аларга: "Кулак салгылачы, мындан ары жол жүрүү жүк менен кемеге гана зыян алып келбестен, өмүрүбүз үчүн да коркунуч туудурат" деп эскертти. Бирок жүз башы Павлдын сөзүнө караганда, кеменин бургучун башкаруучу менен кеме башчысына көбүрөөк ишенди. Кеме токтоочу жай кыштоого ылайыксыз болгондуктан кемедегилердин көпчүлүгү бул жерден чыгалы, эгерде мүмкүн болсо түштүк батыш жана түндүк батыш шамалынан далдаа жайгашкан Криттин кеме токтоочу жайы Финикке жетип, ошол жерде кыштайлы деп кеңеш беришти. Түштүк шамалы сого баштаганда алар тилегибизге жеттик деп ойлоп, Критти жээктеп сүзүп жөнөштү.
Бирок тез эле түндүк чыгыш шамалы деп аталган катуу шамал башталды. Катуу шамал болгондуктан кеме шамалга туруштук бере албай калды. Ошентип биз шамал айдаган жакка бара жаттык. Кабуда деген бир кичинекей аралдын жанынан өткөндө биз кеменин кайыгын араң кармап калдык. Кайыкты кеменин үстүнө чыгаргандан кийин кемени тегерете жоон аркан менен курчадык да кумга сайылып калуудан коркуп парусту түшүрүп калкып жүрө бердик. Шамал күчөй бергендиктен эртеси күнү кемедеги жүктү ыргыта баштадык. Ал эми 3-чү күнү өз колубуз менен кеменин жабдуусун ыргыттык. Бир нече күн бою күн да жылдыздар да көрүнгөн жок. Шамал болсо күчөгөндөн күчөй берди. Ошондо биздин аман калууга болгон үмүтүбүз үзүлө баштады. Кемедегилер көп күндөн бери тамактаныша эле. Павыл ортого чыгып мындай деди: "Эркектер, менин кеңешимди уксаңар болмок. Криттен чыкпай кое турганда мындай кыйынчылыктарга учурамак эмеспиз. Зыянда тартмак эмеспиз. Азыр болсо силерди кайраттанууга чакырам, анткени бирөөңөр да өлбөйсүңөр. Кеме гана кыйрайт. Мен таандык болгон, мен кызмат кылган Кудайдын бир периштеси ушул түнү мага келип: "Коркпо, Павыл, сен Рим патшасынын алдына барышың керек. Сени менен бирге кемеде бара жаткандардын баардыгын Кудай сага берди" деди. Ошондуктан эркектер кайраттангыла, анткени мен Кудайга ишенемин. Мага кандай айтылса, ошондой болот. Биз бир аралга туш болобуз. Биз Адрия деңизинде шамалга айдалып бара жатканыбызга 14 күн болгондо түн ортосуна жакын кемечилер кургактыкка жакындап калышканын билишти. Ошондо алар суунун тереңдигин өлчөп, анын 20 саржан экендигин билишти. Бир аз жылгандан кийин дагы бир жолу өлчөп көрүп, 15 саржан экендигин билишти. Аскага урнуудан коркуп, кеменин арткы бөлүгүнөн 4 оор кайырмак темирди сууга чүрүштү да таңдын атышын күтүштү. Кемечилер кемени таштап качмакчы болушту. Алар кеменин тумшук жагынан оор кайырмак темирлерди сууга чүрүмүш болуп, деңизге кайыкты чүрө башташты. Павыл жүзбашыга жана аскерлерге мындай деди: "Эгерде кемечилер кемеде калышпаса, анда силер аман калбайсыңар." Ошондо аскерлер кайыкты байлап чүргөн жиптерди кесип жиберишти. Кайык сууга түшүп кетти. Таңга маал Павыл баардыгын тамактанып алууга чакырып: "Кабатыр болуп жатканыңарга бүгүн 14 күн болот. Эч нерсе да жейлексиңер. Аман калышыңар үчүн тамактанып алгыла. Эч бириңердин башыңардан бир тал чачыңарда түшпөйт" деди. Ушул сөздөрдү айткандан кийин нан алып баардыгынын алдында Кудайга ыраазычылык билдирди да нанды сындырып жей баштады. Ошондо баардыгы кайраттанып тамактанууга киришишти. Кемеде баардыгы болуп 276 киши элек. Тамактанып бүткөндөн кийин буудайды деңизге таштап кемени жеңилдете башташты. Таң атканда алар жээги кумдуу бир булуңду гана көрүштү. Бирок кайсы жерге келишкенин билишкен жок. Ошондо алар жээкке чыгууга аракет кылууну чечишти. Оор кайырмак темирлерди чечип деңизге таштап салышты. Анан кеменин байланган бургучтарын чечип, кичинекей парусту шамалга тосуп, жээкти көздөй сүзүп жөнөштү. Сүзүп бара жатып бир саяң жерге туш болушту. Кеме кумга сайылып калды. Кеменин тумшугу кумга тыгылып жылбай калды. Ал эми арткы бөлүгү толкундун күчү менен талкаланды. Туткундардын эч бири сүзүп качып кетпеш үчүн аскерлер аларды өлтүрүп салууну чечишти. Бирок жүзбашы Павылды аман алып калууну каалагандыктан буга жол берген жок. Ал сүзгөндү билгендерге кемеден биринчилерден болуп секирип чүп жээкке чыгууну буйруду. Калгандарга болсо тактайлар менен кеменин сыныктары менен кургактыкка чыгууну буйруду. Ошентип баардыгы аман эсен кургактыкка чыгышты. 38 бөлүм. Матан уулу Шепатия, Пашкур уулу Гедалия, Шелемиянын уулу Жухал жана Малкия уулу Пашкур Жеремиянын бүт элге айткан мындай сөздөрүн угушту. Теңир мындай дейт: "Бул шаарда калган адам кылычтан, ачкадан жана жугуштуу оордон өлөт. Ал эми Каздимдерге чыккан адам аман калат. Анын жаны өзүнө олжоо ордуна болот. Ал тирүү калат." Теңир мындай дейт: "Бул шаар Бабыл падышасынын аскерлеринин колуна сөзсүз салынып берилет. Ал аны каратып алат." Ошондо төрөлөр падышага мындай дешти: "Бул киши өлүм жазасына тартылсын, анткени ал бул шаарда калып жаткан жоокерлердин колун алсыратып жатат. Ошондой эле бүт элдин колунда ушундай сөздөрдү айтып алсыратып жатат. Анткени бул киши элге жакшылык каалабайт, тескерисинче алаамат каалайт." Ошондо Ситкия падыша: "Ал силердин колуңарда, анткени падыша силерге каршы эч нерсе кыла албайт" деди. Ошондо алар Жеремияны кармап алып, күзөтчүлөрдүн короосунда турган падышанын уулу Малкиянын ордуна ташташты. Алар Жеремияны аркан менен чүрүштү. Ал ордо суу жок эле. Баткак гана бар болчу. Жеремия ошол баткакка батты. Падышанын үйүндөгү эбдухтардын бири Эфиопиялык Эбет Мелек Жеремияны орго салышканын укту. Падыша болсо ошол учурда Бенжамин дарбазасынын жанында турган. Ошондо Эбет Мелек падышанын үйүнөн чыгып келип падышага мындай деди: "Мырзам падыша, бул адамдар Жеремия пайгамбарды орго салып жаман иш кылышты. Ал ошол жерде ачкадан өлөт, анткени шаарда эми нан жок." Падыша Эфиопиялык Эбет Мелекке мындай деп буйрук берди: "Бул жерден өзүң менен кошо 30 киши алып, Жеремия пайгамбарды өлүп кала элегинде ордон алып чык.
Эбет мелек өзү менен кошо адамдарды алып, падышанын үйүндөгү казынанын астындагы жайга кирди. Ал жерден эски жараксыз чүпүрөктөрдү жана эски жараксыз кесиндилерди алып, аларды арканга байлап Жеремия жаткан орго түшүрдү. Анан Эфиопиялык эбет мелек Жеремияга мына бул эски жараксыз чүпүрөктөрдү, кесиндилерди колтугуңдун астына, аркандын астына кой деди. Жеремия ошондой кылды. Жеремияны аркан менен ордон тартып чыгарышты. Ошентип Жеремия күзөтчүлөрдүн короосунда калды. Ошондо Ситкия падыша киши жиберип, Жеремия пайгамбарды өзүнө Теңир үйүнүн 3-чү эшигине чакыртып алды. Анан падыша Жеремияга: "Мен сенден бир нерсе сурайын, менден эч нерсе жашырбагын" деди. Жеремия Ситкияга мындай деди: "Эгерде мен сага айтсам, сен мени өлтүрүп коесуң. Эгерде мен сага кеңеш берсем, сен мени укпайсың." Ошондо Ситкия падыша Жеремияга мындай деп жашыруун ант берди: "Бизге ушул жанды жараткан Теңир тирүү. Сени өлүм жазасына тартпайм жана сени өлтүргүсү келген адамдардын колуна бербейм." Ошондо Жеремия Ситкияга мындай деди: "Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Эгерде сен Бабыл падышасынын төрөлөрүнө чыксаң, анда сенин жаның аман калат. Бул шаарда өрттөлбөйт, өзүң да үй бүлөңдө тирүү каласыңар. Эгерде Бабыл падышасынын төрөлөрүнө чыкпасаң, анда бул шаар каздимдердин колуна салынып берилет. Алар аны өрттөп жиберишет, сен да алардын колунан качып кутулбайсың." Ошондо Ситкия падыша Жеремияга: "Мен каздимдерге өтүп кеткен жүйүттөрдөн корком. Каздимдер мени алардын колуна салып беришпесин, алар мени шылдың кылышпасын" деди. Жеремияга: "Салып беришпейт. Теңирдин үнүнө кулак салып, мен айтканды кыл. Ошондо сага жакшы болот. Ошондо сенин жаның тирүү болот. Эгерде сен чыккың келбесе, анда Теңирдин мага айткан сөзү бул: Мына жүйүт падышасынын үйүндө калган баардык аялдарды Бабыл падышасынын төрөлөрүнө алып кетишет. Алар минтип айтышат: Досторуң сени азгырып жеңип кетишти. Сенин бутуң баткакка батып калды. Алар сени таштап кетишти. Сенин бүт аялдарыңды, балдарыңды каздимдердин жерине алып кетишет. Сен өзүң да алардын колунан качып кутулбайсың. Сен Бабыл падышасынын колу аркылуу туткунга алынасың. Сен үчүн бул шаар өрттөлөт" деди. Ошондо Ситкия Жеремияга мындай деди: "Бул сөздөрдү эч ким билбесин, ошондо сен өлбөйсүң. Эгерде сен менен сүйлөшкөнүмдү төрөлөр угуп, сага келип падышага айтканыңды бизге айт, бизден жашырба. Ошондо биз сени өлүм жазасына тартпайбыз. Ошондой эле падышанын сага айткан сөзүн бизге айт дешсе, анда сен аларга: Мен падышага мени Жонатандын үйүнө жөнөтпө, ал жерде өлүп калбайын деп жалындым" деп айт. Бардык төрөлөр Жеремияга келип андан сурашты. Жеремия аларга падыша айт деп буйруган сөздөрдүн баарын айтты. Ошондолар Жеремия менен сүйлөшкөнү токтотушту, анткени алар падышага айтылган сөздөрдү билишкен жок. Ошентип Жеремия Иерусалим каратып алынган күнгө чейин күзөтчүлөрдүн короосунда болду. Анан Иерусалим алынды. 10-чу забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңирден үмүт кылам. Мага куштай болуп тоңо учуп кет деп кантип айтып жатасыңар? Анткени мына ыймансыздар караңгыда таза жүрөктөрдү атыш үчүн жаа тартып жатышат. Жебени жаанын жибине салып жатышат. Пайды балу бузулган соң адил адам эмне кыла алат? Теңир өзүнүн ыйык ибадатканасында, Теңирдин тактысы асманда, анын көздөрү көрүп турат, анын каректери адам баласын сынап турат. Теңир адил адамды сындан өткөрөт. Ал эми ыймансызды жана зордук зомбулукту жакшы көргөндө, анын жаны жек көрөт. Ал ыймансыздарга күйүп турган чокту, отту, күкүрттү жамгыр кылып жаадырат. Күйгүзгөн ысык шамал алардын каар ириштен тийген элчиси. Анткени Теңир адилеттүү, ал чындыкты сүйөт, анын жүзү адил адамды көрүп турат.